Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Коомго зыяны бар тийгизбегиле. Мыйзамды бузбагыла. Өзүңөр жашооңор менен жашагыла. Ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Алар ошого макул болгон. Башында алып келип аларды камаганбыз. Алар ошо керектүү суммасын мамлекет төлөп берип, мисалы Матраимов менесинде бар, где-то 2 миллиардтай төлөп берди окшойт. Камчы Көлбаев дагы жок дегенде bir 1 миллиардка жакын төлөп берди окшойт. Так, төлөп беришип, кайра анан жашап атышкан, иштеп атышкан. Бирок акыркы 1 жылдан бери кайра күчөп кетишти. Акыркы 1 жылдан бери мурдагыларын кайра башташты. Кайра тоной башташты. Коркута башташты. Баягы эле өздөрүнүн мамлекеттик кызматтагы байланыштары менен мамлекетке зыян келтире башташты. Таможняга зыян келтире башташты. Мына Еркештам тарапты. Еркештам да бизде Кытайдан өткөн чоң пост бар. Ошол жерде Матраимов кайрадан контроль кыла баштады. Өзүнүн жанагы таможниктерин коюп акча чогулта баштады өткөн машинелерден. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек? Жалбарышыбыз керекпи? Андай болбойт. Матраимовдун клан деп атат. Мен билишимче клан деген жок. Матраимовдун кланы жок. Эми мамлекеттик кызматка бизге чейин дагы иштеген. Бизден кийин дагы иштейт. И дагы иштейт. Азыр дагы иштеп атат да. Менин оюм ушу айта турган жок.